Кайрылчу тарап сурооңуздар барбы? Жок. Менде бар. Жана белгилеп кетпедиңизби өзүңүз? Бул ошол сапаттык коррупциянын алдын алуу депчи. Сапатка кандай таасир берет бул? Туулгандуу жерди көөлүк ошол иш сапатына кандай таасир берет? Бул сапатына дегенде бул кошумча талап болуп кеткен. Буга чейинки талаптар деле жанакы жогорку билими стажы деген дагы талаптар бар. Буга кошумча ушул туулгандыгы тууралуу жөнүндөгү күбөлүктүн көчүрмөсү. Бул ишти сапаттуу аткаруу, бул эгер өзүнүн туулуп төрөлгөн аймагында иштебесе, ага ушул коррупцияга ошондой эле тууган тушкандык байланыштары болбосо, адамдын сапаттуу иш алып барасына негиз түзөт деп эсептейбиз. Анткени аны ушундай ар кандай мындай келишим менен коррупциялык ишке жана мага чейин деле айтып кеткен коллегаларыма алайык, баягы тендер болгон убакта деле ар ким өзүнүн тууган уруктарына баягы тартпаган күндө деле жанакы эгер жакын бир туугандары ошол тендерди утуп кетсе, баары бир ушу тарткандык болуп эсептелет. Анан эгер бул ошол аймактын тургуну болбосо, уроженеци болбосо, бул ишин сапаттуу аткарганга мындай эмет түзүп берет деп ойлойбуз. Мен дагы тактоолойчу, сиз жаңы талаппы же чектөөбү бул? Чектөө. Жаңы талап деп айттыңыз. Жок, бул сапаттуу иш алып барганга талап деп биз мен сөзүмдө айтып кеттим, бул жерде бар. Бирок ошо талапкерлерди сапаттуу тандоо, талапкерлерди дедим, сапаттуу тандоого. Ошо сапатына туулган жерде көөлүк кандай таасир берет деп мен суроо бердим да. Бул жерде иш алып баруусу боюнча анан мен дагы бир жолу айтып кетмекчимин, резерв түзүлүп атканда резервди карабайт, баягы документтерди эле кабыл алып, дайындоого келгенде айыл өкмөт башчысын дайындап атканда муну аким өзү карайт. Ошол документтер суралып, ушул айыл аймагында туулганбы, туулган эмеспи. Бирок мен айта кетчү нерсе, бул жерде буга чейин мага деле айтып кетишти, мына Жумгалы району боюнча мисал келтирилди. Бишкек шаарында төрөлүп өсүп, бирок Жумгалы районунда тууганы болгондо мыйзам негизинде бул анда ошол Жумгалы районуна барып жетекчи кызматтын ордун ээлегенге, саясий муниципалдык кызмат ордун ээлегенге шарт түзүлүп атат. Бирок бул мыйзамды жазып атканда мыйзам чыгаруучулардын идеялары башка болчу деп эсептейбиз. Анткени өзү уроженец дегенде бул уроженец сөз кантип аныкталат дегенде туулгандыгы тууралуу жөнүндө күбөлүктөн эле карап, ошол жерде эле боло албайт деп калган. А негизи бул мыйзамдын идеясы болсо, ушул кайсы жерде өзү отурукташып, кайсы жерде чарба күтүп, кайсы жерден кудай соок күтүп, кайсы жерден өзү ушундай байланыш болуп калса, ошол нерседен баягы алыс болуш үчүн дегенде идея, мыйзамдын идеясы башка болчу, практикада бул башкача болуп калды да. Менде бир суроо да, сиз ошо жергиликтүү өз алчу башкаруу органдарында же жергиликтүү мамлекеттик администрацияда кызмат кылып көрдүңүз беле? Мен жергиликтүү өз алчу башкаруу органдарында кызмат кылып келген эмесмин. Мен буга чейинки биздин мамлекеттик орган аталыш мамлекеттик кадр кызматында 2009-жылдан бери иштеп келем. Бирок биз ишибизге байланыштуу айыл өкмөттөргө, райондук мамлекеттик администрацияларга биз иш сапарларга барып, иш алып барып келебиз. Жок, мен так суроо бердим сизге. Ошол жергиликтүү мамлекеттик администрацияда же болбосо жергиликтүү өз алчу башкаруу айыл өкмөт же мэрияда иштеген жоксузбу белеңиз? Жок, иштеген эмесмин. Болду, ошол эле. Самат Кыштабекович, сурооңуз барбы? Тактачу суроо. Бактыбек Сыртбаевна, сиз азыр белгилеп кетпедиңиз, мониторинг жүргүзүп турабыз, мыйзамдардын аткарылышы, анализдери ошо мэрлерге, акимдерге же болбосо айыл өкмөттөргө. Бүгүнкү күндө кандай десем, өзүнүн мисал үчүн айыл өкмөттөр тарабында мына өтүнүч келтирген жактагы белгиледи. Мен өзүм айыл өкмөтүмө алыс болгондуктан айыл өкмөт барбайт. Ушундай анализдер, мониторинг жүргүзүлгөнбү? Буга чейин бир 2 ай мурун бир мындай неме болду, жагдай болду. Ушул Бакамбаев айыл өкмөтүндө
туулган адамды ошол эмес менен оозеке эле кайрылуу менен келди. Мен ушул айыл өкмөтү башчысы болоюн дедим эле, бирок азыркы убакытка чейин мына бизге деле мына мисалга алсак ар бир эле райондордо бизде бир эле төрөт үйү бар. Мисалга алсак мен деле эгер Кызыл Суу Жети Көз районунун баягы Кызыл Суу борбору болуп эсептелет, районный центр болупчу. Жети Көз районунун ошо бир эле төрөт үй болгондуктан мен ал жерде төрөлдүм. Бирок мен өзүм ата энем Саруу айылынан. Ошондой эле ситуациялар республика боюнча болуп атат. Анткени райондо бир эле төрөт үй бар, катталган жери ошол районный центр жазылат, бирок өзүнүн төрөлгөн жери районный центр болуп, катталганы кайра айыл болуп калып атат да. Ушундай дагы талаш тартыш ситуациялар болуп атат. Катталгандыгы башка, төрөлгөндүгү деген башка дегенчи. Анан мисалга алсак, мага окшош эле райондун баары эле ушул райондо айыл өкмөт боло албайт, бирок өзүбүздүн айылыбызга кайра айыл өкмөт боло алабыз. Акимдер менен да ушундай ситуациялар бар да. Бул оозеке кайрылуу келген, бул боюнча биз эч кандай жардам бере алган жокпуз, чын айтканда. Суроолор барбы да? Суроолоруңуздар барбы? Бериңиздер. Менде суроо. Келжү менен. Урматтуу Бактыгүл Сартбаевна, сиз мамлекеттик агентствонун өкүлүсүз да? Сиз айтып калдыңыз, ошол жана жергиликтүү администрациялардын башчыларын, кадрларын резервин түзгөнгө сиздер иш алып барасыздар, э? Ошол резерв түзгөндө сиздер регион менен бөлөсүздөрбү же мында жалпы эле түзөсүздөрбү? Жок, резерв республика боюнча түзүлөт, региондорго, шаарларга бөлүнбөйт, райондорго бөлүнбөйт. Түшүнүктүү. Бериңиз. Мен суроом болсо, мэрлерге отдельно түзөсүңөрбү резерв? Мэрлерге отдельно, акимдерге өзүнчө, айыл өкмөттөргө өзүнчө резервдер болобу ошондо? Толук жооп берип койсом болобу? Баардыгы ошо резерв боюнча жалпы түшүнүк. Азыркы күндө бизде регионалдык резерв, анан муниципалдык дейт. Регионалдык резервге бул акимдин кызмат орду жана анын орун басарлары дегенде бирок ал дагы экономикалык анан социалдык блокко бөлүнөт. Тест өтүп атканда бул дагы анткени тестинде өзүнүн эмелери бар, укуктук ченемдик актылары. Регионалдык резерв ошол болот. Ал эми муниципалдык резерв бул шаар мэрлери, анын орун басарлары жана айыл өкмөт башчылары. Ошол муниципалдык резервде турган адамдар ошол бул муниципалдык кызмат орду болгондуктан муниципалдык резерв деп аталат. Түшүнүктүү. Эми жанагы орун басарлар деп калбадыңарбы? Орун басарларга ушундай чектөө барбы, жокпу? Жок, орун басарларга чектөө жок. Алардын дагы өзүнчө бир мындай властный полномочия деп атпайлыкпы? Ошолор дагы берилет да, А эми үчүн аларга андай нерсе коюлган эмес. Алар ошондо ошол жерде туулган кишилер боло бериши мүмкүнбү? Мыйзамда бул орун басарларда мындай чектөө жазылган эмес. Негизи бул биринчи лицо деп орусча айтканда биринчи лицолорго жазылган чектөө, анткени ошол жерде мисалга алсак аким болсо, аким ошол райондун иши боюнча толук жоопкерчиликти алып тартат да. Ошол себептен бул чектөөлөр ошол биринчи жактарга жазылган. Анда ошо кийинки суроом анда. Мына биз айтып атабыз, эми ошол жерде, ошол райондо туулуп калган адам, балким туугандары теги ошол жерде болушу мүмкүн. А эгерде Бишкек менен Оштун шаардык мэрин алып көрө турган болсок, мына Бишкекте 1 миллиондон ашык адам жашайт. Ошол жерде туулбаган адамга ушул нерсе таандык болобу, болбойбу деген сиз айткандай жана кызыкчылыктардын кагылышы, ошончо тууганы табылабы деген сөз да. Ушул эки шаарга, эки калаага айтып коелук да, башкача подход кылса болот беле деген сөз. Туура айтасыз, мен сиздин оюңуз менен кошулам. Азыркы күндө биз ошол мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча ошол республикалык маанидеги шаарлардан тышкары деп ченемди сунуштап атканбыз. Ошондой эле жанакы практикада жетүүгө кыйын болгон айыл өкмөттөрүнө дагычы, орусча айтканда труднодоступный населенный пункттарга дагы. Аларды дагы ушул нерседен чыгарып коюш да. А если биз айтып кетсек, жанагы областтык деңгээлдеги шаарлар, ал ошондой шаарларда канча адамдар жашайт? Өзү неме бар болуш керек, Деме жок, мындай талап дегендейчи, мынча адам жашаш керек, мындай инфраструктурасы болушу керек деген, менимче. Негизи бар, бирок аларга деле ошондой нерсе таандык болобу деген сөз да. Эгерде 300 миңден же болбосо 500 миңден ашык адамдар жашай турган боло турган болсо.
негизи азыр облустук маанидеги шаарларда канча экенин, калктын саны канча боюнча мен маалымат бере албайм, бирок бизде өзү 2 республикалык маанидеги шаар, анан облустук, райондук маанидеги 30 шаар бар. Аларга деле ошол шаарларга деле, шаар мэрлерден деле ушундай талаптар, бирок бул республикалыкка караганда аларда бул проблема көрүп болбойт деп ойлойм. Эми дагы бир суроо берип кетейин анда. Конституция 2010 жылкы конституцияда ошо акимдерди шайлаарда өзүнчө башка талап бар эле. Айылдык кеңештердин баардыгы чогулуп, районун деңгээлинде өзүнүн ошол жерде жашаган кулунун шайлашы керек эле, билесизби? Ошо сунушташ керек эле, премьер-министр бекитилиш керек эле. Карама каршы 2 позиция болуп атат да. Эртең эле кайра ошого келип калбайбызбы деген нерсе. Бул жерде азыркы мен дагы маалымат иретинде айта кетсем, азыркы күндө мына мурун ушул акимдер кеңеш тарабынан дайындалып келсе, шаар мэрлери дагы кеңеш тарабынан, айыл өкмөт башчылары өзгөчө ошол жерде жашаган тургундарды деп, ошол жашаган тургундарды дайындоо боюнча айыл өкмөт башчылары деле ушинтип дайындалып келген, бирок азыркы практика жүзүндө алганда ал убакта деле талаптар будан ылый болчу, төмөн болчу. Ошол эле стажы боюнча, мисалга алсак, азыр деле кеңеш тарабынан дайындалган айыл өкмөт башчылары бар, бизде жогорку билими жок. Биз азыр мындай баягы өнүгүүгө умтулуп аткан мамлекет катары бизде ушундай жоопкерчиликтүү кызмат ордун ээлечүү адамдарда ушул талаптарга ылайык келүүсүнө биз эметип келатабыз, кадам таштап келатабыз деп эсептейм да. Анткени кеңеш ошол эле айыл өкмөт башчыларын дайындоодо депутаттар биригип келип эле сүйлөшүп, баягы бул жерде деле конфликт интереси, бул жерде деле коррупция, баягы айыл өкмөт башчысы болом деген адам, ону орусча айтканда подкупает. Анан ал айыл өкмөт башчысы болуп, ошол жерде ал өзүнүн кызыкчылыгына жараша иштерди жасап келген. Азыр айыл өкмөт башчылары муниципалдык резервден ошол конкурстан өтүп, талаптарга ылайык туура келген адамдар дайындалып, бул коррупцияга бир какой-то эме бөгөт коюп келатат деп. Демек практикадан чыккан бул нерсе. Да. Анан эми акыркы суроо менин. Эми ушул силер баалап аткан учурда, азыркы учурда деңгээл өстүбү, көрсөткүчтөр бир аз жогоруладыбы деген нерсени мен сизге берет элем. Сиздин агенттигиңиз ошондой анализ, баалоо өткүзүп турабы? Ооба, бизде бул тестирлөө борбор бар, центр тестирования. Центр тестированияда мисалга алсак, тестке келген адамдарды, баягы биз конкурс жарыялаган сайын бир эле адам канча жолу тестке келди, проходной балл алды, канча жолу албай калды, бул боюнча баягы фамилия менен сураса эле биз бере алабыз. Тесттин негизи эле өтүүсү боюнча бул кызматка келаткан адам баягы жок дегенде ушу конституцияны окуп келиши керек. Ошондой эле аким, жанагы мэр болом дегендер жергиликтүү мамлекеттик администрация, жергиликтүү таланча башкаруу жөнүндө мыйзамды, буга чейин бул мыйзамдар менен таанышы жок адамдар деле, тиешелүү билими жок адамдар аким, айыл өкмөт башчысы болуп келишкен да. Бул нерсе мен суроом башкача болчу. Азыркы иштеп аткан, дайындалган акимдердин ишин баалаган натыйжасы барбы дегендей? Эми акимдин ишин ошо президенттин айрым укуктуу өкүлдөрү тарабынан ошолор жасалат, ал жагдан. Түшүнүктүү. Рахмат. Барбы дагы сурооңуздар? Отуруңуз.